ушул Баткен боюнча 1 миллиард курулушка жумшаттып атабыз. Анан 49 миллион азыр сарпталды атабыз да. Жалпы чыгым ошол жалпы чыгым канча болот санагансыздар? Жок, мындай болот да, мен ошон үчүн ар бирин өзүнчө бөлүп карап айтып берип атам да, жана социалдык объектилерге үйлөрдү салууга 3 миллиард сом каралды да. Анан ичинен 1 миллиард сомду азыр, например, жана үй жокторго деп бөлүп берди курулуш агенттигине. Алар эми салып баштайт, бирок сарптады деп айта албайм да. Ал мисалы үчүн аларга бөлүнгөн акча жөнүндө төлөп айтып атам. Андан сырткары мен айтып атам 210 миллионду биз ошол жергиликтүү жердеги Баткен областынын өкүлчүлүктөрүндөгү резервный фонддору бар. Потому бүгүнкү күндө деле ошол биздин жарандар баягы убактылуу ар кайсы жерлерде жашап атышат. Эмелер бар. Ошолордун баарын алардын күнүмдүк керектүү тамак аш же аябай биринчи керектүү нерселердин баарын камтыш үчүн 210 миллион сом деп бөлүп бергенбиз. Ошонун бүгүнкү күндө 58 миллиону уже сарпталды да. Баягы үй жок такыр калып калгандарга деп жана атайын счетко түшкөн каражаттан 200 миң сомдон берип туруу боюнча компенсация катары чечим кабыл алынды. Бул ошондо 422 үй бүлө деп эсептешиптир. Азыр биз баягы комиссия ошол жеринде иштегендердин берген бизге маалыматтары боюнча анын ичинен ошо 84 миллион 400 миң сом каражат деп, бүгүнкү чыгым ошол баягы улам элдердин документтер алып же келип кеткендерине боюнча 49 миллион 600 уже сарпталды да анын ичинен. Андан сырткары баягы каза болгондор боюнча өзүнчө жаракат алгандар боюнча жеңил жаракат алгандарды беп азыр эмгек министри токтомдун долбоорун даярдап атат. Алар дагы кирет, алар боюнча берилет. Андан сырткары жана үйлөрдү салып берип, капиталдык ремонттордун баарын эске алуу бюджет азыр өзүнө алып атат да.